Кесибине ылайыктуу жумуш таппай бир топко бош жүрүп калган Нуртилек Адыловго кичи мекенде мык чыгаруучу жана торт үйчү цехинин иштей башташы оңдой берди болду. Өзү менен бирге дагы 10 чактысы туруктуу иш орундары менен камсыздашып, алгач жаңы өндүрүштү ийне жибиречени өздөштүрүп алуунун аракетинде. Сетка чыгарганды, мык чыгарганды, шуруп чыгарганды үйрөнүп атабыз. Буюрса жакында Бишкекке барып окуп келебиз, үйрөнөбүз, үйрөнүп атабыз ушул жакка келип. Үйдө бош жаткандан көрөк ушул жакка келип кичине болсо дагы үйрөнүп акча таап, акча менен камсыз болуп атабыз жумуш менен. Учурда бардык жабдуулары орнотулгандан тышкары керектүү материалдары толук алынган Нарын районунун Миңбулак аймагындагы бул цехти уюштуруу демилгеси өткөн жылы көтөрүлгөн. Жада калса, анын алгачкы этабында Теңиртоо өнүктүрүү фонду тарабынан 3 миллион жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 500 миң сом бөлүнгөн. Бирок бул сумма толук кубаттыкта иштөөгө өтө эле аздык кылды. Андыктан облуста жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын аркасында үнөмдөлгөн каражаттын 10 миллион сомуна жетишпей жаткандары алынды. Аларды орнотуу 4-5 күнгө созулуп, бүгүнкү тажрыйба ретиндеги жумуштар жасалууда. Бактыга жараша, анын алгачкы көрсөткүчтөрү купулга толорлук. Эгер Теңиртоо аймагында ирригация, курулуш жана башка бир катар тармактар жандангандыгын көңгө түшсөк, мында өндүрүлгөн продукциянын каны жерге тамбай өтөрүндө шек жок. Ирригация маселелери болуп атат. Ошолорго зым торчолор керек болот экен, сетка рабица деп коебуз, ошолорду чыгарып атабыз. Курулушка да кете турган сетка гитери бар, сетка мага бар. Шестерка зым алабыз, болду ошо шестерканы чоюп чыгарабыз. Волочильный станогубуз бар. Ошо шестерканы биринчи размерге чейин, биринчи талшынага чейин түшүрүп чоебуз, ошонун ичинде баарын жасайбыз. Сетка мага дагы, сетка гитери дагы мыктардын размерлерин бүт ошону менен чоюп чыгарып алабыз өзүбүз. Негизи мал киндиктүү делинген Теңиртоо жергесинде аяктарына саналуу гана сааттар калган ушул жылда башкы басым өндүрүштү өргө тайоого салып, баарысы тең сыдырга салгандай тегиз кетпесе да, аракет кыйла эле оор тапандады. Алсак, Нарын районунда эле кыш жана асфальт бетон заводдорунун курулуштары аяктап, продукцияларын чыгарууга даяр. Ал эми Миңбулак айылында пайдаланылып түптөөгө камылгалы болуп жаткан 3 мегаваттык кичи ГЭС электр кубаттуулугуна тарчытты жеңилдетүүгө мыкты шарт. Ошондой эле өз ишмердиктерин жүргүзгөн инвесторлордун да пайда чоң. Солтон Сары ишканасы биздин эң районубузда чоң өндүрүштөрдүн бири бул берип жүргөн. Быйылкы жылы 1 миллиард 400 миллион сом акча каражатын инвестиция салды. Андан тышкары бизде мына Кумбел участкасында 2 ишкана, алтын казуучу ишканаларыбыз бар. Премьер права, антиминералс деген. Булар быйылкы жылы премьер права өндүрүшүнү берди, 20 миллиондон ашык сом акча каражатын. Сөздүн токотери буга чейин малчылык жана дыйканчылык менен чектелген Нарын облусунда өнөр-жай секторун өйдөлөтүүгө олуттуу маани берилүү менен жергиликтүү казынага каражат түшүрүүнүн кошумча булактары жаралды десек жаңылышпайбыз. Жанатан сөз болгон айыл аймагында келерки жылы дагы аркыл багыттагы 12 долбоорду жүзөгө ашыруу белгиленген. Алардын жалпы суммасы 54 миллион сом. Ошондой эле Солтон Сары алтын кен фабрикасынан түшүү каражатта өздөштүрүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.